Bunlar kesti kança baldaş var? 50 kılgam. 50 mi? Men şu Sarsögöt ayылдын turgunu olam. Жаманкулов Нарбек, фамилия атым. 30 жылдан бeri şu пчеловство ичем алам. Азыр былтырдан бeri Гүлнөй бурстан şu ящиктерди алдым. Мен өзүм кичинемен эле пчеловствонун окуусунда бүткөм ушунда мага пчеловство. Мурун акционер офисте иштеп жүргөм, анан азыр анын үкөмө берип мен ушундай Гүлнөйбурста былтыр алдым да мага. Көрөйүнчү, кайра улайын деп эми. Жаңы ящиктики эми ящиктин өзү чаянга жаңы ящик болуп турса жакшы да өзү арыгачы. Канчалык жаңы болсо ары да жакшы эме алат, таза болот демеси жакшы да. Көп оору болбойт, эме болбойт. Мурункуларыбыз эски болчу, аналардын көп нерсени жаза албачык да. Көчкөнгө дагы проблема көп болчу да, анан тияк биянан чаян чыгып. Мен быйыл немелердин ящикти алдым, ошол эме Гүлнөйбурстан эмесине ящиктерди жасап беришти. Андан кийин бул чаянын ичиндеги арызын сатып алдым. Анан ошо өзүм иштедим быйыл. Эми булар жашыраак болгонуна караштуу быйыл азыраак эме болду да. Эмдиги жылдан дальше эме болот. Мен ушу 50 ящиктен булардын азыр азыраак болуп алабыз да, пакет сыяктуу болчу. Эми ошондон 22 литрден болот да. 30 килограмм, 34 килограмм, 30 килограмм. Биз эмдиги жылдан көбүрөөк ала баштайбыз да, анданчы. Быйыл башка эмеден семьядан азыраак кылып бөлүп алдык да, бөлүп келдик. Жаңы семья болупчу. Эми азыр ошого ылайыктуу да бул эме климаты дагы, эмеси жери эмеси дагы чөптүн эмеси бүт эмеси ошого ылайыктуу да, ошого караштуу көпчүлүгү ушул эмеге карайбыз да, балаарычылыкка эме алабыз. Эми азырынча Ошко кетет, Бишкекке кетет эме алабыз. Оптойн эме менен эле кетиребиз. Ошо келип койсун да келебиз. Мен Руслан Тойчубекмин. Мынагу 1992 жылы Бадалыкка баргам. Бадалык деген жайлоодо ошо жерде эмгектенем. Мына 30 канча жыл болду, 35 жыл болуп кетти башты. Ушу мынагу Гүлнөйбурстан берген ящиктер мынакей ушулар. Жакшы, Кудай кааласа үзүрүн көрүп атабыз. Жакшы. Мурдагы жылы 40 алдым эле. 40 ящик, ушундай да мына ушундай ящиктерден. Быйылкы сезонго 20 алгам. Ошол жерде 60 ящик 60 алдым да. Эми 60 ящик жакшы, үзүрүн берип атат, жакшы. Быйыл 14 килограммдан айланды биринчи качкасы. Экинчиси да 14төн айланды. Ошо менен жакшы мынакей Кудай кааласа үзүрүн көрүп атабыз. Татаал нерселер эми бизде кар оор жаайт. Мен муну Шамал сайга алып кетем ылдый карай. Аякта пас тарапта жакшы бадамдар гүлдөйт, эме болот, ошого жакшы развитие деп коет го ошо орустар. Ошо развитие жакшы болот да, ошон үчүн ошол жака алып кеткенге мен тоодон алып келдим буларды. Жаңы жашик бул эски жаңысына карабайт. Эми жаңы деген жаңы да, ары чыкпайт, жакшы. Рахмат, Кудай кааласа жакшы, элге жакшы жардам болуп атат. Кыйынчылыктар эми деле жок, эми көнүп калган баягы эле окот да. Жакшы эле болуп атат, буйду да жакшы. Көнүп калган ишти иштейбиз биз. Ушул профессия ушуда, ушуга иштеп атабыз. Кудай кааласа жакшы. Жаккан нерсе кызыгам өзүм. Кызыгам, карайм. Мынакей дарыладым. Азыр как раз дарылаган үчүн ушу арылар сары көтөрүлүп атат. Дарылайм, ошол эмесине бит болуп кетет. Булар деле ошондой. Ошолор дарылап карап, ушуларды жакшы эме кылам да. Так, сезонуна ушу бир ящик где-то быйыл 14 килограммдан айланды да. Эки качкага 28 болуп калат, Кудай кааласа. 28 килодон айланды го дейм. Мен өзүм окугам. Шамал сайда училище болчу 1 жылдык. Ошол жерден окууну 88-жылы бүтүп келгем. Жүргүңүздөр, үйгө барып келелим. Азыр. Сен айтып табайдым.
Mınakey. Mına bal. Gelgile 34 kilogram çıkardı da. Bu şunday taza bal şunday toңup kalat. Sırtı kakşıyıp toңup kalat ama onda kapkatı oldu mınakey. Ушинтип бул өзү жазуусунда 200 жылга сактала берет. Идиши жакшы болсо 200 жыл сакталат. Монтип катуу болуп тоңуп калат мынакей. Кел кызым. Осы иш керек. Таза бал да таза бал.